Ыйман бул, жүрөктөгү нур. Ыйман бул, адамдын айтып бүткүс бактысы. Салам медиасында жан дүйнөгө руханий азык тартуулаган Ыйман сааты программасы. Аптанын жума күнү Улкан Дүйшөева менен. Ассаламу алейкум, кадырман радио кармандар. Мына ошентип берекелүү жума күнүндө сиздер менен кайрадан амандашып Ыйман сааты программасында жүз көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Жараткандын рахматы, мээрими, жакшылыгы ар бириңиздердин үйүңүздөргө болсун деген аруу тилек менен бүгүнкү программабызды баштайбыз. Сиздер бизди YouTube каналыбыздан түз эфирде көрө аласыздар жана биздин чатка өзүңүздөрдүн кызыккан суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Биздин бүгүнкү темабыз бул эркектин үй бүлө алдындагы милдеттери кандай болуш керек. Деги эле үй бүлө темасы жөнүндө сөз болмокчу. Ал эми студиябызга коногубузду чакырганбыз. Конокторубуз менен тааныштыра кетели. Баткен районунун баш имам хатиби Муса Ажы Жолдошов, кош келипсиз. Жана ошондой эле Муази бин Жабаль медресесинин мугалими Абазбек Ажы Алиев. Саламатсыздарбы? Анда эмесе эң алгачкы сөздү Муса Ажы сизден баштасак, ушул үй бүлө темасында негизи эле үй бүлө деген эмне, үй бүлөнүн баалуулугу эмнеде? Андан кийин биз темабызга карай багыт алабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи аламин ва лакибатул муттакин. Эң биринчиден урматтуу ушул радио угармандар жана YouTube көрөрмандары барыңыздарды ушул ыйык Рамазан айындагы туткан орозоңуздарды, аткарган жакшы амалыңыздарды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Ушул айда Аллах Таала баардыгыбыздын үй бүлөбүзгө береке, ыйман, тынччылык, элибизге, жерибизге, мекенибизге Аллах Таала өзүнүн берекесин, жакшылыгын чачкан болсун. Андан кийин ушул Салам радиосунун кызматкерлерге, жалпы жетекчиликчилерге да Аллах Таала ишиңерге илгери кылган болуп, дайыма ушул радиодо жанып жүрөлү деп айтып кетмекчибиз. Биринчи ушул үй бүлө деген бул кандай нерсе, бул кайсыл бир коомду түзөт деген маселеде биринчиден айтып кетели элек. Үй бүлө бул жеке адамдан түзүлөт. Андан кийин үй бүлөнүн түзүлүшүндө эң чоң бир ролду ойногон бул ата, анан эне, ошол үй бүлөнүн бул түзүлүшү башталат. Ошол үй бүлөдөн бир айыл, анан айылдан шаар же район, анан райондон область, анан кийин областтан мамлекет түзүлөт. Айтайын дегеним, эгер инсан биринчи жеке өзүн оңдосо, ошондо баардык район, шаар, область, анан мамлекет оңолот деген маани чыгат. Үй бүлөнүн 3 түркүгү бар. Биринчиси бул ата, экинчиси бул эне, андан кийин ошол бала чака болуп түзүлөт. Бүгүнкү күндө ислам шариятында, жалпы эле динибизде өтө көп көңүл бурган нерсе бул үй бүлөгө мындай көп көңүл бургандыгы айтылат да. Бул негиз нерсеси үй бүлөнүн түзүлүшүндө эң биринчи ачкыч бул нике болуп эсептелинет. Ошол никеден кийинки ишке аша турган нерсе бул үй бүлө болуп эсептелет да. Ошон үчүн шариятыбыз эң бир медет ошол никеңерди жакшы өз ордунда жана шарттары менен аткарыла деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде бул нике менин сүннөтүм, ким мындан баштаткан болсо, ал менен эмес деп катуу эскертүү дагы берип кеткен. Демек, үй бүлөнүн башталышы ошол никеден кийинки башталган жашоону бул үй бүлө жашоо деп аталынат. Эми үй бүлө институту деп атап кетебиз бүгүнкү күндөгү заман тилинен айтканда, бул институтту бекемдөө үчүн бүгүнкү күндө ар бир инсан ошол үй бүлө эмне экен деген, үй бүлөнүн мисалы жаңа айтып кеткендей, үй бүлөдөгү атанын орду, үй бүлөдөгү эненин орду, алардын милдеттерини ошол адам өзү эң биринчи жакшы билип, андан кийин ошол үй бүлө курганга аракет кылышы деп айтып кетмекчибиз. Демек, үй бүлө бул эң негизгиси биздин жашообуздун башталышы жана элибиздин, мекенибиздин түзүлүшү үй бүлөнөн башталат деп айтып кетмекчибиз. Чоң рахмат. Мына ушул үй бүлөдө эркектердин милдеттери кандай болуш керек? Жубайын алдында, деги эле үй бүлөсүнүн алдында. Сиз жогот айтсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалату вассалам ала расулилlah. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салават саламдарды айткандан кийин, жалпы момун мусулмандарга, анын ичинен көрөрман угармандарга Аллахтын тынчтыгын, берекесин каалап кетебиз. Ошол менен бирге Рамазан айында кылып аткан жакшы ибадаттарыбызды Аллах Таала кабыл кылган болсун. Үй бүлөдө эркек киши бул
үй бүлөнүн негизги түркүгү болуп эсептелет да. Ошол эле учурда мына ошол үй бүлөнүн бактылуу же бактысыз болуусуна, бул үй бүлөгө кубаныч же кайгы толуусунда, ошондой эле үй бүлөнүн туруктуу бекем болуусунда эркектин түзмө түз эркектен талап кылынат. Эркек себепкер болот ошол нерселердин бардыгыначы. Үй бүлөдө эркек жооптуу экендигин Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өзү баяндап, Ниса сүрөсүндө ушинтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-риджалу каввамуна алан-ниса бима фаддалаллаху ба'дахум ала ба'ди ва бима анфaqu мин амвалихим. Аяттын мааниси: Аллах Субхана Таала кээ бирлерди башка бирөөлөрдөн жогору даражалуу кылган сыяктуу, жана ошондой эле эркектердин аялдарына мал мүлктөрүн сарптап акча жагынан камсыздагандыгы себептен эркектерди аялдардын үстүнөн кожоюн кылып койду дейт. Бул жерде кожоюн дегенде максат ошол үй бүлөнүн ысык суугун, бардык түйшүктөрүн, эң негизги оорчулуктарын эркек көтөрөт. Албетте аялдын дагы орду бар, аялдын дагы өзүнүн жоопкерчиликтери бар, бирок негизги түйшүк, негизги жүк эркекте экендигин баяндайт. Ал эми хадисте болсо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол эле аятка түшүндүрмө катарында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Куллукум раин ва куллукум мас'улун ан раиятихи. Силердин бардыгыңар башкаруучусуңар, жана ошол башкарган нерсеңерге жооп бересиңер дейт. Вар-раджулу раин фи ахли бейтихи. Эми үй бүлөгө келгенде эркек киши дейт, ошол өзүнүн үй бүлөсүндө башкаруучу жана мас'улун ан раиятихи, ошол нерсе башкарган нерсесине, бала чакасына, аялына, бардыгына жооп берүүчү дейт. Ал эми аялдын ордундагы хадистин уландысын айтат: Вал мар'ату раиятун фи бейти завжиха. Аял киши күйөөсүнүн үйүндө башкаруучу жана ошол башкарган үй бүлөнүн ичиндеги нерселерге жооп берет дейт. Бала чакага дагы, үйдөгү буюм, үйдүн ичиндеги бардык нерселерге эркектин жоктугунда ошол аял жооп берет дейт. Демек, бул жерде эркектин жоопкерчилиги көбүрөөк экендигини баяндап атат аятта дагы, хадисте дагы. Мындан тышкары эркекке жүктөлгөн жоопкерчиликтер өтө көп. Эң негизгиси бул, эң негизгиси. Кээ бир алымдар айтат: дин жеткизүү, же болбосо үй бүлөгө динди орнотуу, аялына дини таалим берүү, аялына ибадатта жардам берүү. Ошол негизги бүгүнкү ибадатта колдонуучу даарат, намаз маселелерин үйрөтүү. Эгерде колунан келбесе, аялга шарт түзүп берүү, ошол илим чөйрөлөрүнө алып баруу, окутуу, бул эркектин мойнуна жүктөлөт дейт. Ошол эле учурда балдарды дагы тарбиялоодо атанын милдети көбүрөөк. Буга далил катарында Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бир аятта мынтип айтат: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. Имандуулар, өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү оттон куткаргыла, тозоктон куткаргыла дейт. Мына ушул жерде эркекке жоопкерчилик жүктөлүп атат. Өзүнүн аялын, бала чакасын, жакындарын дин менен тарбиялоо менен, пайгамбарыбыздын сүннөтү менен тарбиялоо менен, шариятты үйрөтүү менен, зарыл болгон илимдерди жеткизип, окутуп, шарт түзүп берүү менен өзүнүн үй бүлөсүн тозоктон куткарсын деп айтат. Чоң рахмат. Ушул аялга карата жылуу мамиле, жакшы кулк мүнөздүү, адеп ахлактуу мамиле бул биринчи пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямды биз үлгү катары көрөбүз да. Ошол пайгамбарыбыздын окуяларынан мисал келтирип кете аласызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисин айтат: Хойрукум хойрукум лахлихи ва ана хойрукум хойрун лахли дейт. Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүгө жакшылык кылгандар, аялына, балдарына жакшылык кылгандар. Мен силердин эң жакшыңармын, мен дагы үй бүлөмө көптөгөн жакшылык кылам деген. Бул хадисин алсак, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүгүнкү күндө Аллах Таала Кур'анда айтып кеткендей эле, силерге эң чоң үлгү, эң чоң туура жол көргөзүүчү бул силердин пайгамбарыңар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям деген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үй бүлөсүгө өтө көп көңүл бурган. Сиз жаңа айтып кеткендей эле, мен Аваз устаздын да сөзүнө кичине неме кылып кетейин.
үй бүлөдө эң чоң эркек бул ата болуп эсептелет. Ата деген Аллах Кур'анда абун деп айтканда, абун дегенде аба яба абун дейт. Мойнуга алуучу деген сөз. Кимди мойнунан алат? Үй бүлөдөгү ошол жаңы абасыз айтып кеткен эле үй бүлөнүн тамак ашын, кийим кечесин, алардын ыйманын, тарбиясын, адеп ахлагын, мекенди сүйүүсү, илимдин туура жолго салуучу илимдин берүүчүсүнө жооп кыла турган нерсеси бул үй бүлөдө ата болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол аталык милдетини өтө так, өтө даана, өтө мындай жеткиликтүү кылып аткарган. Фатима энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям менин атам дейт, эң биринчи уйкудан турат эле дейт. Андан жатканда эң акыркы жатат эле дейт. Бул деген нерсе эң биринчи туруп балдарыны тургула, намаз окугула, тургула, бет колуңар жуугула, тургула, туура тарбия алгыла деп эң биринчи туруп балдарыга өз үлгү болчу эле дейт. Эң акыркы жатат дегени бар балдарынын бир күндүк кандай жумуш кылдыңар, намазыңар окудуңарбы, тазалык аткардыңарбы, ошондой эле жакшы иш кылдыңарбы деген немени баардыгынын мындай айтканда отчетун алып, андан кийин баарын уктатып, андан акырында уктайт эле деген да. Бул деген нерсе пайгамбар өтө чоң үлгүлөрүнөн. Эми үй бүлөлөргө ошо аялдарына кандай мамиле кылгандыгыны бүгүнкү күндөгү илимдин жетишкендиги, ошондой эле техниканын жетишкендигинен баардык инсандар угуп, көрүп, билип деле турса керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарына эч качан каты сүйлөгөн эмес. Аялдарынын жүзүнө карап эч качан бир нерсе көтөргөн эмес. Анын катарында кайсыл баягы Айша разияллаху анха энебиз айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хабаши урусуна келген баягындай жакшы бир кызыктуу оюн көргөзгөн адамдар келгенде менин мойнуна көтөрүп алып, ошолорду көргөзүп эле деген жакшы сөздөрү бар. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды Айша энебиз айтат, кана юхуйт тиябаху деген. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кээде өзүнүн кийимдерини тигет эле деген. Демек үй бүлөсүнө өтө катуу көңүл бурган бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям болгон. Анын катарында андан кийинки көптөгөн сахабалар, көптөгөн табийиндер, анын ичинде биздин мына имам Азам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи мазхабачыбыз дагы өз үй бүлөсүнө өтө көп көңүл бурган. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, мен үй бүлөмдө эгер бир балам же аялымдын бир капачылыгы боло турган болсо, менин капачылыгым андан ашып өтөт эле деген. Демек бул деген нерсе үй бүлөсүнүн дайыма көңүлүн мындай көтөрүп жүрүүсү, көңүл ачык жүрүүсүгө өтө көп көңүл бурган бул биздин ушул мазхабашыбыз имам Азам рахматуллахи алейхи дагы ушул сөздү өзүнүн китептерде эскерип кетет. Демек айтайын дегеним, жалпы эле динибиз дагы, Кур'ан дагы, хадис дагы, адамдын табияты дагы бул ошол эркек үй бүлөсүндөгү ар бир жакшылыкка сүйүнүп, жамандыктан капалана турган нерсе бул үй бүлөдө эркек болуш керек дейт да. Баягы хадисте айтат, 4 адам бир аялдын аркасынан 4 адам Аллахтын алдында суракай болот деген. Мындай айтканда азап болуп калышы мүмкүн деген. Анын бирөөсү ошол атасы, эң биринчи атасы. Ошол атасы үй бүлөдөгү кызга болсун, аялга болсун, баласыга болсун ата жоопкерчиликтүү. Жаңы Аваз устаз айтып кеткен аятта, айтып кеткен хадисте бул ата эң биринчи орунда турат. Андан кийин анын күйөөсү, ошол аялдын күйөөсү, андан кийин анын агасы, акеси, андан кийин анын үкөсү, эгер ал болбосо, ушулар өз орду менен келип бул жоопкерчиликке дагы ээ болот да. Ошон үчүн мен ушул күндөгү угармандарга, ушул бизди ушул YouTube'дан көрүп жаткандарга айта турган, бул биздин кеңеш эмес, бул балким бул улуу жолбашчы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кеңеши, бул үй бүлөгө жакшы көңүл буруу, үй бүлөнүн талим тарбиясын, адеп ахлагын, ыйманын көбүнчө эркек өзүнүн мойнуга алат деген аманаттарды айтып кетмекчибиз. Чоң рахмат. Бизге YouTube каналыбызга бул жакта
суроо келген экен, окуй кетели. Ассалому алейкум. Жолдошум грипп болуп орозону кармабай жатат. Грипп болсо тутпай койсо боло береби? Дуа кылып коюңуздарчы, карыздарыбыздан кутулуп эл журтубузга кайталы дейт. Темадан сырткаркы суроо экен, бирок ошентсе да жооп бергенге милдеттүүбүз. Анткени бизди көрүп жаткандыгынын өзү бул урматы болуш керек. Анан мен силерге эскерте кетейин, эгерде биздин бүгүнкү темабызга байланышкан кызыктуу суроону ким жакшы жооп берсе, мен ушундай китепти белек кылам силерге. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун Дин насихат деген китебин. Анда эмесе ушул суроого сиз жооп берип койсоңуз, Albatta dinimiz Allah Teala innema ja'alallahu fid-din ma ja'alallahu fid-din min haraj, dinde oorçuluk kılgan emes, din bul жеңил. Эгер үзүрлүү болсо, ооруп аткан болсо, ошол орозону көтөрө албай турган деңгээлде ооруп аткан болсо, анда шарият сөз уруксат берет. Казасыны кийин орозо чыккандан кийин карма берет иншалла. Анан Аллах Таала бир эле бул биздин көрөрман эмес, жалпы карыздар, мусулман бир туугандарыбыздын карыздан кутулушуна өзү жардам берсин, рызкылардын баардыгын кенен кылган болсун. Айтканыңыз келсин. Негизи азыр айтып өттүңүздөр да, ошол эркектин милдеттери бул үй бүлөнү баягы никеде өзүнө кабыл алдым дегенде мойнуна жүктөлөт деп. Бирок бүгүнкү күндө ошол үй бүлөдөгү башчылык кылууда эркектин милдети бир аз чабалдыгынан улам, ажырашуулардын дагы саны жок эмес. Ошон үчүн ушул жаатта эмне дейсиздер? Мүмкүн бул диндин жетишпегендигиненби же болбосо эмне себеп болууда? Бүгүнкү күндө туура айтасыз. Биз көбүнчө ушул дин жаатында, нике жаатында ушундай окуялар көп көрүп атабыз. Мисалын айтсак, бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде үйлөнгөндөн ажырашкандар көп болот да. Мунун себеби эмнеде деп мен көп ойлонуп жүрдүм да. Бул жөнүндө Кыргызстан мусулман дин башкармалыгы Азат муфтинин өзүнүн жетекчилиги астында атайын 2018-жылы нике каттоо журналы деген чыккан да. Бул журнал чыгышы дагы ошол үй бүлөлүк институту бекемдөө, ошол институтту дайыма улап кетүү маселесинде чыгарган. Мен айтат элем, көп инсандардын ойлоно турган нерсеси бүгүнкү күндө ушул нерсе. Не үчүн үйлөнгөнгө шашат дагы, андан кийин үйлөнгөндөн кийин ажырашканга андан көрө шашат деген маселеде да. Жакында эле Фейсбукта дагы жүрөт, мына бул Кыргызстан мусулман дин башкармалыгында окуу бөлүм башчысы устаз Аким Эргешев деген устазыбыз өтө жакшы ушуга жооп берди да. Мен ушул сөздү айтып кетейин. Негизи бул качан биз ушундай ажырашуудан же болбосо ушундай үй бүлө бузулуудан сакталабыз десе, бүгүнкү күндө биздин жаштар үй бүлө курганга даяр эмес экен. Себеби дегенде алардын оюнда үй бүлө деген бул кандай нерсе, канчалык аманаты бар, канчалык Аллахтын алдында сурула турган жоопкерчилик бар экендигинде, жоопкерчилик сезими биздин бүгүнкү күндөгү үйлөнүп деген жаштарда жок да. Ошол устаз айтып атат, Индонезияда, Малайзияда атайын институттар бар экен. Үйлөнгөндө, ошол үйлөнгөндөн алдын 2 ай, 4 ай, 6 айлык курстар болот экен. Ошол үйлөнө турган баланы, турмушка чыга турган кызды окута турган. Үй бүлө деген не деген, даярдоо, бул турмуш деген кандай нерсе, мунун канчалык ачуусу бар, канчалык татуусу бар, канчалык мунун жоопкерчилиги бар экендигини аларда атайын даярдоо курстар болот экен дагы. Алар окутат экен. Мунун натыйжасында 0,1%, 0,3% ажырашат экен. 100%тен 0,1 деген нерсе бүгүнкү күндө биздин санда жок деген нерсе да. Бизде билесизби, 100% үйлөнгөн болсо 60-70% ажырашып кетет да. Не себептен десе, бул ошол үй бүлөлүк куруунун илими анда жок болгондугу үчүн. Мен айтат элем, бүгүнкү күндө эгер биздин дагы колдон келе турган болсо, биз аракет кылабыз, Кудай буйруса, ушундай жолго барышыбыз керек биз дагычы. Үйлөнөм деген жаштарга биз беришибиз керек. Кээ бир ойлойт да, мен үй салсам, анан айлыгы жакшы жете турган бир жумуш тапкан болсом, же болбосо жакшы бир соодан болгон болсо, мен үйлөнгөнгө даярмын дейт да. Ал даяр эмес ал. Ал адам үй менен, акча менен, жумуш менен адам бактылуу боло албайт да. Адам качан ошол аял эркекти, эркек аялды түшүнгөн болсо, ошол кейде мисалы жаңа Аваз устаз айтып кетти го, Куранда эркектер булар аялдар үстүнөн үстөмдүк кылат деген нерсеси. Демек аял ачууланганда эркек аны ачуусун баса турган чал болуш керек да, алдай турган болуш керек, же болбосо анын башка бир жол менен анын себеби дегенде аялдын ачуусу менен эркектин ачуусу экөө тең келбеш керек да. Чоң жакшы айтат го, сен аялга тең келсең, сен аялдан түшүп кеткен кадыр баркың болуп калат депчи. Ошон үчүн эркек бүгүнкү күндө ошол үй бүлөлүк жоопкерчиликти, же болбосо үй бүлө куруу билимини алышканга аракет кылыш керек.
Мен айтат элем, негизи кыска сөзүм, аягын жыйынтыктап коеюн. Үйлөнөм деген бала болсун, же болбосо турмушка чыгам деген кыз болсун, ошол үй бүлө эмне экендиги жөнүндө биринчи билим алыш керек, андан кийин ошол турмушка аракет кылыш керек деп айтмакчыбыз. Негизи эле аялдарга гана эмес, баардык эле жан жаныбарларга, баардык нерсеге зулум кылсаң анын жообу болот деген дагы сөз бар да. Анысыңарындай биздин ушул элдердин арасында, мисалы үчүн, аялынан күйөөсүнөн запкы жеп ур келтекке туш болгон аялдар көп эле экен. Мага ушул WhatsApp'тан дагы суроо беришти. Кош бойлуу маалымда акыл эстен тандырып күйөөм уруп салды, 4 балабыз бар, эмне кылсак болот дейт. Буга кандай кеңеш бере аласыз? Буга окшогон көрүнүштөр өтө көп кездешет. Мунун баардыгы, ошол кемчиликтердин баардыгы биздеги болуп аткан ажырашуулар болобу же үй бүлөдөгү уруш талаштардын баардыгы ошол никеге чейинки катачылыктан болуп чыгып атат да баардыгы. Пайгамбар саллаллаху алейхи үйлөнүүгө кызыктырган кезде фар бидати диндүүнү тандагын, ошондо тарбият ядак бактылуу болосуң, ошондо ийгиликке жетесиң деп айткан. Биз жана дамыл айткандай үй жайы бар экен, иши бар экен, жумушу бар экен. Ошол жагына карап көпчүлүк адам үйлөнүп турмуш кургандыктан ал адамдын ички дүйнөсүн, кулк мүнөзүн билбестен кийин ошол нерселер уруш талаштар болуп атат, түшүнбөстүктөр болуп атат. Эми бул эжебиз эмне кылат? Күйөөсүнө кандай болгон жерде дагы болушунча жакшы мамиле кылып, кайра баягы тентекке теңелбе дегендей ошонун көңүлүн тапканга аракет кылып, ошол болуп аткан проблеманы үйдөн чыгарбашка аракет кылыш керек. Бул күндөр дагы өтүп кетет. Эгер ошол нерсеге сабыр кыла турган болсо, мунун артында дагы көп жакшылыктар бар. Эми соо болгондо, эгер мас болгон болсо, соо болгон кезде жакшылап, жакшы тамактарды берип, жакшы бир үйдө бир жакшы чөйрөнү уюштуруп туруп, ошо айта турган сөздөрүн акырын алдап айтыш керек. Башка жолу жок эми. Эң негизгиси эркек динде болбогондон кийин ушул нерсе болот экен. Анан жакын достору, агалары болсо, диний чөйрөгө чакыртканга аракет кылып, жума намаздарга же болбосо дааватчы тааныштар болсо, ошого бир жакшы сөздөрдү айтуусун бирөөлөр аркылуу болсо дагы айттырып, акырын даават кылып, жакшы жакка чакыртыш керек. Чоң рахмат. Негизи шариатта баягы аял кишини күйөөсүнө моюн сунуу, итаат кылуу, баш ийүү бул туура деп коет да. А бирок баягы шариатка дал келбеген учурда эмне кылса болот? Мисалы үчүн ошол эле учурда кашын тер десе, же болбосо чачын боеп жылаң баш жүр десе, аборт кылдыр десе. Дегеним, бул жака WhatsApp'тан дагы бир суроо келди. Жолдошум, бир кызыбыз бар, уулум боюмда болгон кезде төрөбөйсүң, боюңдан алдырасың, болбосо 3 талак деп айтты. Бирок мен төрөдүм, бизге талак түштүбү, түшпөдүбү дейт. Бисмилла, бул маселе боюнча мен кеңири айтып алыстырдан келейин. Аваз устаз жаңы жакшы сөз айтып кетти. Дин деген танда депчи. Аллах субхана ва таала бизде мына Куран десе эле намаз оку, закет бер, хаж кыл деген буйрукту берет деген түшүнүк бар да, жок эмес. Куран деген нерсе бул адамдын жашоосу, мисалы таң аткандан күн батканга чейинки, төрөлгөндөн өлгөнгө чейинки жашоодун тартибин, ынтымактыкты, биримдикти көргөзгөн бул Куран болуп эсептелет да. Аллах таала ошол үй бүлөдө чынында эми баягындай сен капа болбогонго, адамда баягы минус плюс болбосо ток күйбөгөндөй эле үй бүлөдө кээде аялдардан дагы качып кемчилик кетет да, дароо элечи. Мисалы бир десең эле эркексиңби, мен талагын бергин деп биринчи чыгат да олорчу. Бошогон маселелер көп болот да, кездешет да, анан айтат өзү арасынан да өзү келди эле анан берди эле, анан ким берип салдым деп бизге көп келет да. Ошон үчүн Аллах Куранда айтат, аялды же болбосо үй бүлө тарбиялаш үчүн биринчи 3 осуят берген Аллах Куранда. Эми угармандарга айтайын деген нерсем, ошондой болгон болсо, биринчи эркек ошол 3 осуятты аткарып көрүш керек. Биринчи осуяты ошол аялыңа жакшы бир неме вайз кылгын, жакшы бир эскертүү берген. Экөөбүз жубайбыз, экөөбүздүн турмушубуз уланыш керек, экөөбүз кыяматта бир ошогон аялдын түшүнө турган жакшы сөздөр менен эркек айтыш керек да. Агдагын көнбөсө, не дейт? Төшөгүндү башка үйгө бөлүп койгон дейт. Агдагын көнбөсө, анан кийин ага мындай сөмөйчөлүк бир нерсе менен түркүнгө уруксат берилген да. Мисалы көбүнчө мына немеси көтүргөн деп айткан. Ошол өзү жетиштүү болот да. Негизи аялга биринчи эле жакшы жетиштүү болот да.
Экинчиси андан эң оору ошо төшөгүн бөлүп алгандык, бул аял үчүн өтө чоң бир неме да. Ушулар аткарсаң аялың түшүнөт деген маселени айткан Кур'андачы. Ургун деген сөз бизгилер башка ургун теп сал деген сөз эмес. Ургун деген сөз мисвагы менен мисвакта сөмөйчөлүк көлөмдөгү нерсе менен ошол түртүп эле койгон деп айткан да. Экинчиси бул бүгүнкү азыр сурообуздун негизги маанисинде бул талак маселеси өтө чоң маселе. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, Аллах Тааланын эң ачуусун келтирген нерсе бул талак сөзү деген. Кийингиси башка бир хадисте айтат, Аллах Таалага күнөө кылууда махлукатка баш ийүү жок деген. Сен айткандай эле шарият Аллах Таалага күнөө кыл деп эгер күйөө буйруган болсо, ага баш ийбей коюшлук аялдын мойнундагы чоң бир фарзы да. Баш ийбеш керек. Мисалы, кашыңды тер, же болбосо чачыңды кыскартып сал, же болбосо хижабты кийбей деген болсо, бул убакыттарда баш ийбеш керек. Балким жаңа аваз айткандай ага жакшы сөз менен түшүнүш керек, бул Кудайдын парзы деп. Мен айтайын дегеним ошондой болуп калган болсо, күйөөңө талак сура деген сөз эмес булчу. Кетип кал деген сөз эмес. Бул балким ошону хижабтын канчалык Аллахтын алдында фарз экендиги, бул хижаб кийген канчалык өзүгө ошо күйөөсү пайда болгондугуну түшүндүр деген сөз. Эми талак маселеси боюнча эгер төрөсөң талагың түшөт деген болсо, бул төрөдү, ошо талак түшөт. Бул бир нерсеге байлаган болсо, мисалы айтат да, сен ушул коргондон чыксаң, ушул үйдөн чыкса турган болсоң, талаксың десе, ал чыгыш менен талак түшөт. Шарт койсо. Канча болсо дагы, мисалы, сен үйдөн чыгыш менен бир талаксың, бир талак түшөт. Сен үйдөн чыгышың менен эки талак түшөт. Сен үйдөн чыгышың менен үч түшөт. Ошондой эле сен төрөсөң, талаксың десе, бул канча талак берген караш керек. Бирби, экиби, үчпү, анан ошол бул баягы күмөн талак болот дагы негизи эркектин суралат. Сен ошол төрөсөң, ниетинде аялыңа канча талак беришиң деген неме бар деп күбөнү каралат да. Бул биздин айтканыбыз. Негиз дагы айта турган нерсем, талак маселеси боюнча атайын Кыргызстан мусулман Димаш кармалыгында фатва бөлүмү бар. Ошого дагы кайрылып көрсө, кененирээк, тагыраак, ачыгыраак маалымат бере аларчы. Рахмат, бул жерге дагы бир суроо келген экен. Ассаламу алейкум дейт. Жоон берген эмес, ал инсандын каерде жашашын дагы билбейт, издеп тапкан эмес. Жоон алган эмес, 3 жыл болуптур, эми эмне кылыш керек? Ортосунда бала жок дейт. Талак маселеси боюнча сөзсүз талак деген сөз чыкмайынча аялга талак түшпөйт. Түшүнүңүзбү? Анда күтүш керек, 3 жыл болсо деле. Биздин Ханафи мазхабыбызда 90 жылдан ашкын деген немелер бар. Түшүнүңүзбү? Мисалы бирөө согушка кеткен, жок келбейт. Анын өлүгү да келбейт, кара кагаз да келбейт. Ушундай окуялар болгонсо, ал күтүш керек. Эгер маалымат болгон болсо, мисалы бул жашайт, телефону болгон болсо, эгер чын жүрөктөн жашаш келбесе, анда ошол эркек анын талагын бериш керек. Эгер бербей кыйнап жүргөн болсо, бул Аллахтын алдында өтө чоң күнөөгө болот. Өтө чоң күнөөгө болот. Бул сактасын, мындай биз мында абалдарды көп угабыз да. Биздин облусубузда дагы, көп жерлерде дагы көбүнчө келген келиндер ушинтип ыйлап келет. Менин талагым бербей жүрөт, 4 жыл болду, 5 жыл болду. Бер десең мен сен азаны ушинтип берем деп, биз башка турмушка чыкканга бизге жол берилбей атат деген сөздөр көп. Bunday убакытта бул эркектин иши эмес да, bunday кылган кылык бул эркекке жарашпай турган нерсе да. Ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бул үй бүлөсүнө өтө мындай бир жөнөкөй, анан бир жакшы мамиле жасагандардын эң мыктысы ошол эле учурда үй иштеринде жардам берген экен да, үй шыпырып, ошол эле өтүгүн тигип, же болбосо мечкисин саап дегендей. Ал эми бүгүнкү күндө биздин эркектерибиз канчалык деңгээлде үй бүлөсүнө жардамдашууда, бир аз үй иштерине аралашып койсо бул аялынан коркот дегендей дагы бир түшүнүктөр бар да эл арасында. Буга эмне деп айтар элеңиз? Албетте Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Çındığında selerge paygambarda öte jakşı bir örnöktör, ülgülör var deydi. Ayağında iki şart aytıp koytat. Limen kana yarjullaha, kim Allah Taala'nı tanıp, Allah'ты bilip, Allah Taala'dan ümit kılgan bolsa, Allah Taala'ga jolugan degen bolsa, kıyamat gününe işenip, kıyamattan ümiti bolsa, ahiretten beyişke kirүүnü kalagan insan bolsa demek, imandуу адам болсо ошолорго үлгү бар.
Демек ошол биздин үлгү албагандыгыбыздын себеби пайгамбарыбыздын жакындан тааныбаганыбыз. Эң чоң кемчилик ушул. Ошол кемчиликтин артынан аялдарга жардам бергендин ордуна аялдардын жумуштун үстүнө жумуш, кыйынчылыктын үстүнө кыйынчылык, көптөгөн оор түйшүктөрдү аялдар аткарып жүрөт. Бул түшүнбөстүк, ошол динди түшүнбөгөн адамдардын айткан сөзү болуш керек. Чыныгы мусулман киши ошол пайгамбарыбыздан үлгү алып, жана айтып аткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары болгон Уммул Муъминин Айша энебизден сураган кезде сахабалар пайгамбардын сыпатын. Кана алянан нас. Пайгамбарыбыз өтө жумшак эле дейт. Кана акраман нас. Өтө берешен, өтө ушундай бир жакшы адам эле. Кана бассаман дахакен. Өтө жылмайыңкы, дайыма жүзү жарык эле дейт. Кана яхдуму нафсаху. Пайгамбарыбыз өзүнө өзү кызмат кылат эле дейт. Өзүнүн иштерин өзү тейлейт эле дейт. Өдүгүн тигет, кийимин тигет деген сөздөр. Булардын баардыгы ошол өзүнүн кызматын өзү кылат эле деген. Албетте аял киши күйөөсүнүн кызматын кылган болсо, бул үчүн сооптор бар. Бул үчүн жакшы Аллах Тааланын даярдап койгон белектери бар. Экөөнүн ортосунда ынтымак болот. Ошол эле учурда эркек киши аялдын түшүгүн карап көрүш керек. Үйдүн ичиндеги иштер мына биздин бүгүнкү күндөгү мына карантин көп нерсени адамдарга эме кылып койду болуш керек. Сабак болду. Үйдө отурсаң, мисалы үчүн балдар менен ызылдап, же бир башка иштерге аралашып, эркектер көпчүлүгү кысылып кетип атат. Мен ачык айтып коюшум керек. Аялдын түшүгүнө аралашып жүрүп бүгүнкү күндө аны сезип атат. Мына ошолар дагы мен ойлойм эркектерге көп эле тарбия берет болуш керек. Эң негизгиси ошол пайгамбарыбыздын сирасын көбүрөөк окуп, пайгамбарыбыздан үлгү алышыбыз керек баардыгыбыз. Контролдоп кетейин, Абыз Устаз ушуну бул маселени учачы. Абыз Устаз жакшы сөз айтты. Умар разияллаху анхунун орунда бир сахабалардын бирөөсү Умарга арзаңалып барат. Аялынын бана бакыр чаак экендиги, үйдө отурса эле мындай сүйлөнө тургандыгы жөнүндө, мындай кулагым жейт аялым деп, анан Умарга барса, эшиге жеткенде Умардын аялы андан ашырып Умарды каттын кылаттыр да, ушулаттыр. Умардын аялынын алдында менин аялым гүл экен деп кайта баштаганда, Умар аны билген дагы эшикке чыгып, сахаба, дос бери кел, жакын кел мага деп. Эмне келдиң? Жөн эле келдим, жок, иш менен келгенсиң. Эмне келдиң? Жөн эле келдиң. Анан жок, ачыгын айт, мен билейин, мен халифамын, мен кыяматта сенин дагы жоопкерчилигиң менин мойнуна бар деп айтканда айткан экен, Умар, мен аялымдын мындай мага болгон мамилеси жөнүндө сага арыздангаалы келдим эле, сеники андан дагы ашып кетиптир десе, Умар аныкы айткан экен, сенин кириңди жууса, үйүңдү шыпырса, балдарыңды караса, тамагыңды пышырса, төшөгүңдү салса, ооругаңда караса, ар бир жакшы иштеринде сага жөлөк болуп турган болсо, бир бакыр гана чыдабайсыңбы деген экен да. Бир бакыр гана чыдабайсыңбы? Сен эч нерсе кылбайсың. Биздин кызмат бул таап келиш гана. Калганын баарын Абыз Устаз айтканда, мына карантинде отуруп азыр көрдүк. Биз карантинде көптөгөн мугалимдердин кадыр баркын билдик, үй бүлөнүн кадыр баркын билдик, жада калса балдарыбыз канчалык деңгээлде экендигинин кадыр баркын билдик, илимде канчалык, тарбияда канчалык, мугалимге болгон мамилеси канчалык экендигин билдик. Бул биринчи жагы да, сабыр кылыш керек. Экинчи жагы, эми бул дайым эмес да. Мисалы, дайым эле сен үй шыпыр деген сөз эмес бул. Дайым тамак кыл деген сөз эмес. Аял эч качан дайым кыл дебейт. Аял ооруп калганда, же төрөгөндө, же болбосо мындай үйгө конок келгенде жетишпей калганда гана жардам сураса, аны аткарып коюшлук бул моюнда билдет да. Анан кээ бирлер 24 саат эле анан тамак кылышың керек, кийим тигишиң керек деген сөз бул аялга да туура эмес. Себеби дегенде аялдын милдети алчы. Ошол Абыз айткандай, бул ошондой жардам боло турган муктаж болгондо дароо кылыш керек деген да. Мен ушул үй бүлөдө эркектин милдеттери кандай болуш керек деп аябай изденип окудум да. Арасында ошол үй бүлөгө болгон баягы камсыздоо, үй жай менен, тамак аш менен, кийим кече менен, анын ичинде эркектин аялга карата кызгануусу дагы болуш керек экен, зулум кылбоосу болуш керек экен. Ошол кызгануунун дагы чеги болуш керек да. Ошол кызгануунун ашыкча чегинен чыгып, аялына шекшинип, кээ бир учурда ошол ишенбөөчүлүктүн артынан ар бир айткан сөзүндө Куран карма дей берсе, кандай бул нерсе кандай бир жооп берет элеңиз? Бул шекшиген хадисте айтат,
fa inna dhanna akdabul hadis деген. Күмөн дейт. Жалгандан чоңураак күнөө деген да. Inna ba'dadan isim деген. Кээ-бир күмөн бул күнөө деген. Демек, күмөнү кылып бергенде бул күнөө бул. Өтө сен мындайсың, сен телефонда иштеп окшойсуң, WhatsApp'та бул деген өтө чоң күнөө. Күмөн кылбаш керек. Алла субхана ва таала күмөн жөнүндө Кур'анда ачык айтканда, гыйбатка жакында айткан. Күмөн кылбагыла, күмөн бул ушундай депчи. Жана хадисте айтты, күмөн жалгандан дагы жаманыраак күнөөсү бар. Күмөндөр бул күнөө депчи. Эми кызганууну сөз кызгангандын кызганыш керек. Себеби дегенде Алла субхана ва таала бул кызган деген пайгамбар кызганган, бирок качан кызганыш керек? Ол кызгана турган орларны карап кызганыш керек да. Анан эч качан күмөн кылбаш керек. Силер жакшы билесиздер, Алла субхана ва таала күбө келтирет да. Мисалы бир адам мусулман болсо, ага бир күбө жетишет. Урлук кылып десе, эки күбө жетишет. Күбөнүн эң көбү канча? Күбөнүн эң көбү 4 болот. Бул качан бул? Ошол мисалы аялым башка бир менен мындай жакындык кылыптыр деген болсо, ошондо эң чоң күбөнү шариат ошол калып келген да. Ошон үчүн эч качан бул аялга мындай күбө кылбаш керек да. Аялдын немесиде укугундагы көп дегелеш керек да. Айтайын дегеним бул үй бүлөдө ошол аялга дагы күйөөсү тарбия бергенге аракет кылыш керек. Күйөөсү ага диний тарбия бериш керек. Башка тарбия бериш керек. Анын дагы мисалы чогусу да айтат го. Сен дейт, бул өтө жакшы бүгүнкү окууну айтты да. Сен дейт күнүгө барып көрүнгөн кафеден, ресторандан тамактандырып жейсиң дейт да. Күнүгө дейт. Ошол 30 күн болсо, Аллах таала бир айда 30 күн берген болсо, 30 күн ошондой кыласың дейт да. Бирок ошонун 30 күнүн 2 күнүн аялыңа бөлүп койгон дейт. Ар 15 күндө барып койгон ошол сен барган өзүң барган кафеге. Аялың башыга гүл чыгып кете жөнүнө дейт да. Ушундай кылыш керек да. Мына айтайын дегеним, аялдан кээде бир жакшы жака барып коюш керек, кээде бир жакшы кафеге барып коюш керек, кээде бир тоого чыгарып коюш керек, кээде анын дагы колуна гүл алып келип берип коюш керек. Бул ошондо аял эч качан аялга неме болот, мындай наразы болбойт да. Өзүңө кылган жакшылыктын 100дөн бирине кылып койгон болсоң, аял ошого мындай ыраазы болуп кете берет деген маани айткым келет да. Ал эми пайгамбарыбыз ошол аялдын көңүлүн алган, өтө баягындай дайыма мүмкүн тамашалашканда болсун, эркелеткенде болсун, белек бергенде болсун, дайыма бизге үлгү болот да. Бирок ошонун ичинде мисалы пайгамбарыбыз аялдарына кандай белектерди берген сиздин оюңузча? Негизи аялдарга кандай белек чыгат? Эң жакшысы жакшы сөз, бирок ошол эле учурда дагы алардын да көңүлү бар да. Мисалы баягы бизде 8 мартта гана аялдарга эскерип белек бербестен ар күн сайын аларга жакшы сөздөрдүн агыла деп коет эмеспи? Ошон үчүн аялдарга кандай бир жакшы белек сиз үчүн? Аялдарга жакшы мамиле кылуу жөнүндө Аллах таала Кур'анда буйрук катарында ва аширухунна бил ма'руф, аларга жакшы мамиле кылгыла дейт. Fa in karihtumuhunna, эгерде силер алардан бир нерсени жаман көрсөңөр, fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khayran kathira. Балки силер бир нерсени жаман көрөрсүңөр, бирок анын артында Аллах таала силерге көптөгөн жакшылыктарды кылып коет дейт да. Жакшы мамиле жана эркектин аялдага болгон милдеттеринин эң негизгиси ошол ибадат, дин жагынан жардам берип, ибадатка жардам бергенден кийинкиси эң негизгиси жакшы кулк мүнөз, жакшы мамиле, жылуу сөз. Мындан өткөн жогорку бир милдет жок. Кээ бирлер ойлошот экен, кээ бир эркектер эмне деп эле кичине ортодо уруш чыга турган болсо, үйүң болсо, кийимиң болсо, акчаң болсо, керек болсо машина алып берип койдум, эмне жетишпейт деп баягы аялга ошондой эме кылат экен да. Аял кишиге бул нерселер жетиштүү эмес. Жакшы мамиле, аны менен чогуу отуруп чай ичүү, аны менен сүйлөшүү, анын көңүлүнө кароо, ошондой эле анын ою менен оюн бөлүшүү, ушулардын бардыгы аялга болгон камкордук. Мына ушул нерселер бул материалдык жактарга караганда дагы баалуураак, мындай кымбатыраак турат да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Акмалул муъминина иманан ахсанухум хулукан." Момундардын эң ыйманы толугу булар дейт. Адеп ахлагы жакшылар дейт. Ошол хадистин уланысында хиярукум хиярукум. Силердин эң жакшыңар деп эки жолу кайталап туруп, хиярукум линисаихим, аялдарына жакшы мамиле кылгандар дейт да. Аялдарга эми белек дегенде аялдын өзү
ар ким ар кандай нерсени жакшы көрөт болуш керек. Өзүнүн көңүлүнө карап, бир аял башканы жакшы көрөт. Ошону эркек күйөө билиш керек. Сен эмнени каалайсың? Ошонун каалоосуга эмне болсо, мүмкүн бирөө саякат кылгысы келет, бирөө кафеде отуруп чай ичкиси келет. Ошол аял эмнени кааласа, ошол нерсени эркек киши күйөөсү орундатса, мына ушул эң жакшы белек деп ойлойм да. Бизге азыркы эле суроо дагы ушуга окшогон бир суроо келиптир. Күйөөм менен жашаганыма 11 жыл болду. Кол көтөргөндө баш мээм чайкалган, боюмда бар кезде да катуу урган, кайненем көп күйлөйт. Үйдө уруш, жаңжал көп болот. Давлением көтөрүлүп, ооруп калган учурларым көп болгон. Мындай зулумдук менен жашаганым туурабы дейт. Айттык, бул жөнүндө жооп бердик окшойт. Сабыр кылыш керек. Сабыр кылыш керек, ажырашуу деген нерсени койго албаш керек. Эч качан бир хадисте айтат, Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, бир аял бейиштин житин жыттабайт эгер күйөөсүнөн талак талап кылган болсо деген катып айткан да. Бул сабыр кылыш керек, дуа кылыш керек, күйөөсүнүн оңолгонуна аракет кылыш керек да. Эми күйөөсүнүн оңолгонуна аракет кылыш үчүн дуа кылыш, андан кийин жаңы айткандай эле мисалы 3 күнгө дабата чыгарып койсоң, ошол жакта жүрүп, ошол мисалы дабата чыкканда ошол жакта дабата жүрүп, үй бүлөнүн кандай экендиги, аялың сага канчалык Аллахтын алдында жоопкерчилик экендиги жөнүндө түшүнүк алып калат деген максат бар. Же болбосо 40 күнгө чыгарып жүргөр, же болбосо ага бир молдого барып, ошол молдону алдыга коюп берсең, жакшылап эмне кылып берсең, молдого түшүндүрөт, аялың сенин аманатың, кыямат күнү сен ага жооп бересиң. Бул аялың сенин балаңдын энеси, сенин жубайың, бирөөдүн кызы деген жакшы сөздөр менен айткан болсо, ол түшүнөт да Кудай кааласачы. Анан чын айтканда динден өтө алыс адам окшойт алчы. Ал эч качан бул сиз жаңа башында жакшы айтып кеттиңер. Адам баласы эмес, жада калса жанды барга дагы өсүмдүккө да жамандык кылба деген. Пайгамбар айтат, силер саллаллаху алейхи айтат, силер өсүп турган даракты, мына көктөп турган даракты сындырба дейт. Бул деген нерсе эмне үчүн айтып атат бул? Ошол даракка дагы сен зыян кылбагын деп атат да. Ол мөмөлөйбү, айырмасы жок. Эгер мөмөлөсө, мөмөсүнөн адам кумушка жейт. Эгер мөмөлөсө, анын саясында бир отурат, же болбосо ага келип бир куш колот деген маанада айтканда, кийин жакшысы ал дагы зикир кылып турат деген. Багы кумушкага дагы жамандык кылба деген маселе бар го. Кумушка дагы өзүнүн Аллахтын алдындагы махлукаттык сыпатын мындай ишини аткарып жатат дейт да. Ошон үчүн жаныбарга жамандык кылба дегенден кийин анын алдында Аллах Таала Куранда «Валакот карромна бани Адам» мен адам баласын эң улуу кылдым деди. Ошол адам баласыга ал жынысына карабастан, улутуна карабастан, динине карабастан ага эч качан жамандык кылбаш керек. Бул адамдын кадыр баркы башка жаратылган нерсеге караганда Аллахтын алдында өтө өйдө турат деген маанада айтабыз да. Ушул эмеге бир Аллах Тааланын аятын айтып кетсем жакшы болот экен. Ушул үй бүлөдөгү негизи эле адамдын жашоосундагы кыйынчылыктар, машакаттардын бардыгы бул Кудай Тааладан алыстыктан, динден алыс, шарияттан, негизги жашоодогу максаты эмне экендигини билбегендиктен болот. Аллах Таала Тоха сүрөсүндө мынтип айтат: "Фаман иттаба'a худая фала yadhillu ва ла yashqa." Ким менин туура жолумду ээрчий турган болсо, менин шариятымды кармана турган болсо, фала yadhillu, ал адашпайт, ва ла yashqa, ал бактысыз да болбойт дейт. Аяттын уланысында «Ваман а'рада ан зикри», ким мени эстөөдөн баш тартса, менин динимден баш тартса, мага ибадат кылуудан баш тартса, фа инна лаху маишатан данка, чындыгында ал адамга биз өтө тар жашоо беребиз, кысымчылык, оор жашоо беребиз дейт. Мал мүлк менен, байлык менен эч ким бактылуу болгон эмес. Эгерде бактылуу болгондо пайгамбарыбыз байлардын байы, падышалардын падышасы болмок. Пайгамбарыбыз жөнөкөй жупуну жашаса дагы эң бактылуу, эң бир бакыттын үй бүлөсүнө бакыт тартуулаган бактылуу үй бүлөлөрдөн болду да. Ошондуктан динге кайтышыбыз керек, пайгамбардын сүннөтүнө кайтышыбыз керек, дини тарбия алышыбыз керек. Жанагындай зөөкүрлүк кылып аткан эркектерди аял кишиге өтө кыйын. Колдон келишинче ошондой бир аттуу баштуу акелери болушу мүмкүн, чоң аталары болушу мүмкүн. Жакындарга акырын айтып түшүндүрүп, бирөөлөр аркылуу болсо дагы даават кылдырып жеткизиш керек да. Азыр айтып өттүңүздөр да, ошол динден алыс болгондуктан ушундай абал келип атат депчи. А бирок динде жашаган адамдардан дагы чыгат экен да, мүмкүн ал эки жүздүүлүккө кирип калабы. Ошол эле намаз окуйт, ошол эле сакал коет, же болбосо бир карагына дааватка барып келген болот, бирок үйүндө ушундай жаңжалдар болуп турат да. Буга кандайча биз түшүндүрмө берсек болот? Силер жакшы билесиңер,
Аллах Таала пайгамбарды жибергенде, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп келгенден кийин биринчи намаз оку деген эмеспи? Деген эмес. Намаз оку, зекет бер, хаж кыл деген эмес, сакал кой, сүннөт ки деген эмес. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде 13 жыл адамдын ички дүйнөсүн оңдогон. Жүрөгүн оңдогон. Жүрөктү оңдогон дарысын да бизге берип койгон да. Анан бизде ал айткан башка, ла иляха айтыш башка, onu ишке ашырыштык андан дагы башка. Мисалы Аллах көрүп турат, бул аманат, буга жакшылык кылсам сооп табам, жамандык кылсам күнөө табам деп адам ички дүйнөсүнө кылмосо, бул адам ички дүйнөсүн оңдогондон кийин анан сырткы дүйнөсүгө пайгамбар аракет кылган да. Ошон үчүн мен айтат элем, бүт деле намаз окугандар, же бүт деле сакал койгондор, бүт деле ажы кылгандар, булар эң туура жолду айтпайбызбы эч качан. Ойлорбу? Адам сырткы келбети чечпейт. Биз сырткы келбетибиз мындай караганда гана, намаз окуйт дегенге гана, көрдүңүзбү? Бирок Аллах субхана таала Аллах пайгамбар дейт: "Инналлаха ла янзуру иля аджсамукум ва ла иля суарикум, валакин янзуру иля кулубикум." Аллах Таала силердин сырткы келбетиңерге, денеңерге, түсүңөргө карабайт, силердин жүрөгүңөргө карайт деген. Ошон үчүн мен айтат элем, эң биринчи адам өзүнүн ички дүйнөсүн оңдош керек. Ички дүйнөсүндө жүрөк менен Аллах тааныш керек. Жүрөк менен пайгамбарды тааныш керек. Жүрөк менен акыраттан коркуш керек. Мисалы жүрөк менен сүйүш керек. Аллах субхана таала амалды экиге бөлгөн. Дене амалы, анан жүрөк амалы деп. Жүрөк амалдарга баягында ыхлас, сүйүү, жүрөк амал койгон. Мында биз бүгүнкү күндө барго, биздин тилибизде биз амма мактай беребиз, сен зорсуң деп. Эң бир аздан кийин бир эле бурулгандан кийин барго, аны тездеш кылып коебуз бизчи. Бул эмне себептен? Бул ички дүйнөсүндө ага ого болгон сүйүүсү жок. Ички дүйнөсүндө ага болгон махабат жок бүгүнкү күндө. Биз канча да мусулман бир тууганы дейбиз. Бирок канча мусулман жамандап атат бүгүнкү күндөчү. Канча бөлүнүп атабыз, канча жарылып атабыз, канча нема кылып атабыз. Ошон үчүн айтат элем, биз эң биринчи ички дүйнөнү оңдошубуз керек. Hadis aytat: "Ala fil jasad mudgha, idha salaha salaha al-jasad kullu wa idha fasada fasada al-jasad kullu." Адамдын денесинде бир үзүм эт бар дейт. Ошол үзүм эт оңолсо, адам оңолот, дене оңолот. Эгер ошол үзүм эт бузулган болсо, дене бузулат дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз эң айта турган нерсебиз ички дүйнөнү, жүрөгүбүздү оңдош. Ошондо гана эми жаңы келиндин окуясы айтып аткандыгы суроо берген келиндики. Кайненем көбүнчө эмне кылат дейт, күйөөмнү мындай күбөлөйт дейт да, күбөлөйт. Бул кайненелер дагы ошол мындай түшүнүгү жок адам да, булар дагычы. Бул көп жерде ошол бала менен келиндин ортосуна келишпештик кайненен келип чыгат. Көрдүңүзбү? Кайнене баласын үйлөдү, ага неме кылды, некеде макул болду, өзү куда түшүп барган болуш керек ошол кайненечи. Анан келип жакпа калышлыгы бул мүмкүн эмес да. Шайтандын дагы званиясы бар да. Мисалы офицер, полковник деп көтөрүлөт го. Ошондо айтат, шайтандын эң чоң званиясы ким десе, кайсыл үй бүлөнү ажаштырган адам шайтанга өздөрүнүн жетекчилик тарабынан берилет дейт да. Мен айтат элем, ошол кайненеге дагы шайтандын ролун ойногуш керек. Шайтандын аскери болбош керек да. Балким ал эми экинчиси, эми мындай дүйнө тарыхында бул ачык айтыш керек, аз эле жерлерде кайненем келин мындай жашап кетпесе, көп жерде мындай сөзсүз бир конфликт болуп турат да. Буну ошону ким оңдойт ошону? Ошону ошо күйөөсү оңдош керек. Биз деле бияк карап күлөбүз, бияк карап ыйлайбыз. Ошону болуш керек да, мындай күйөөсү бул жерде энем айтып атат, сен урбайт да, туурабы? Эне кой туруң, айтты, мен урдум түндө, катык урдум, мен сөктүм, башка кылдым деп алыш керек, ойкадан алдап туруп, ошондон бир мактап жүргөзүш керек да. Айтайын дегеним, кайнене менен келин ортосундагы эң жакшы мамилени түзө турган бул ошо бала болуп эсептелет да. Бала акылдуу болуш керек. Туура, эми аял кайнене деген мисалы эч бир же мисалы биз амеле балабыздын кылганын жактырбайбыз. Олар эмтеп, терилеп, жакшы кылса дагы жакпайт. Ошосуңа андай эле келиндин канча кылгандыгы кайнеге жакпайт. Себебинде ал кайнене 60 жыл жашап көрүп койгон да. Байкуш келден 2 жыл иштеп эме болду да. Ошон үчүн мен айтайын деген нерсем, кайнене менен келиндин ортосунда келишпештикти эң бир түзөй турган, экөөнүн тең жолун таба турган бул Аллах берген акыл иштеткен күйөө балага деп айтмакчымын да. Бала акылдуу болуш керек бул жердечи. Бул жактан WhatsApp'тан дагы бир номер келди бизге. Суроо боюнча өзүм бойдокмун дейт. Ыймандуу кыздарды издеп жүрөм турмуш куруу максатында, бирок 34кө чыктым. Бүгүнкү күндө
эч ким жашуулуу деп мага көнбөй жатат, канткенде мен туура жар тандай алам дейт. Ушул эле инсандын өзүнүн айтуусу боюнча буга чейин баягы өтө ыймандуусун, ошол эле намаз окуган, жолукка бекем деп издеп, анан акыркы күндөр эч ким көнбөй койгондо жолуксуз болсо деле макулмун дегендей ынанымга келип калыптыр да. Бул жөнүндө эмне деп айтар элеңиз? Пайгамбарыбыздын хадистеринен мисал келтирип айтсаңыз. Аят бар го, жакшыга жакшы, жаманга деген. Албетте ар бир нерсенин тең менен, тезек кабы менен дегендей. Аллах Таала Куранда ал-хабисату лил-хабисат ва-таййибуна лит-таййибат. Жакшылар жакшыга, жамандар жаманга дейт. Бул адамдын, бул бир тууганыбыздын ички дүйнөсү кандай? Бул адамдын ичинде кандай нерселер жатат? Ону өзү жана Алла билет. Аллага толук ихлас менен туура ибадат кылыш керек. Алладан сураш керек. Бардык проблемаларды чечүүчү бул Аллах. Ошол эле учурда себептерди карманып, көп тандай бербестен аракет кылып эме кылыш керек. Тандаган таза жол деп. Бул биринчи себеп. Экинчиси дагы бир маселе бар. Көп мынабу жин деген маселе бар да. Жин тийиптир, же болбосо ошондой бир ырым-жырым болуптур. Кээ бир кыздар мисалы үчүн жуучуга келгенде көпчүлүгү эме болуп кете берет. Канчалаган бир окуялардан эме кылып жүрөбүз, ондогон, 20лаган жуучулар келип, бардыгы отказ кылып. Мына ушул сыяктуу болуп калышы дагы мүмкүн. Бирөө жолун байлаган болушу мүмкүн, ырым-жырым кылган болушу мүмкүн. Айтып атпайбы, мына шайтандын эң бир званиясы чоңу үй бүлөнү ажыраштырган деп атат. Эми шайтан алейхилананын негизги кызматы үй бүлө курдурбоо. Ошол үй бүлөнү үйлөндүрбөө, баланы үйлөндүрбөө, кызды турмушка чыгарбай, ошону зынага түртүп, жаман арам жолдо жүрүшүн шайтан каалайт дагы. Ошол нерсеге адамдар аркылуу ырым-жырым болушу мүмкүн. Же шайтан өзү бул баланы бир аз болсо дагы аралап, азгырып жүргөн болушу мүмкүн. Ошондуктан намазды жакшы окуп, жанча молдолорго дем салдырып, сууга эмелерге дем салып, бет колун жууп, ичип, ошол жагынан караш керек. Баягы бул дагы мүмкүн сыноодур менимче. Себеби биринчи ыймандуусун издеди, жолукпагандан кийин жолуксуз деле боло берет деп өзүнүн баягы пикиринен тайып атат да. Мүмкүн бул шайтандын азгырыгы деле болушу мүмкүн. Анан пайгамбарыбыздын жанагы үйлөнгөнүңөрдө түп тегине байлыгына, бийлигине эмес, баягы ыймандуулугуна карагыла деген осуятын мүмкүн эске аласыз деген угарманыбызга дагы эскерте кетели. Мен ушул жөнүндө бир кошуп кетейин. Мен мына Лейлек районунда Исмаил деген шаарда бир медресе бар да. Ошол жерде биз иштегенбиз. Биз 8 жыл иштедик да, мугалим болуп ошол жердечи. Анан ал жерде кыздар да окуйт эле, балдар да окуйт эле да. Анан бир күн отурсак, бир жигит келиптир. Бир айылдан, "Не болду, кел?" "Сизге келдим, не болду?" "Үйлөнөйүн дедим эле." "Анан кандай? Не сен ушундай жолчан, ыймандуу, Кудайдан корккон, намаз окуган адам мындай үйлөнгүң келет ушундай аялга" деди да. Мен сурам, "Намаз окуйсуңбу сен?" "Жок" дейт да. "Роза кармагансыңбы сен?" "Жок" дейт да. Анан зикир кыласыңбы сен? "Жок" дейт да. "Куран окуган эмесмисиң?" "Жок" дейт да. Онда сен бете неме жок экен, жол жок экен. Демек муну айтайын деп ол түшүндү да. Айтайын деген нерсе биринчи өзүң ошондой ыймандуу аял татыктуусуңбу? Ошол намаз окуган, зикир кылган, Кудайдан корккон, күйөөсүн сыйлаган аял татыктуу эмессиңби? Ошону билиш керек да, ошол бала өзүчө. Анан ошого өзү намаз окуса, өзү Кудайдан корксо, ошол ыйманын неме кылса, мисалы бүгүнкү күндө көп адамдар бар да, ошондой жолчанга, намаз окуганга үйлөнөт дагы, үйлөнгөндөн кийин хижабын чеч, намаз окуй эле кой, роза кармай эле кой деген аялдар, эркектер күндө көп болду бүгүнкү күндөчү. Ошондой болуп калбаш керек да. Ошон үчүн бул жигит дагы ошого татыктуу болуш керек. Ошондой ыймандуу аял алгандан кийин ошол ыймандуу аялдын ыйманын өз ордуна сактай турган, илимин сактай турган, мисалы күнүгө бир убакыт Куранга бере турган адам болобу, же болбосо күнүгө бир убакытта бир талим жайта турган, сенде бир мындай акылың жетеби ошол нерсе деген нерседе айткым келет. Өзүң ошого татыктуу болсоң, Кудай кааласа, Алла ояктан дагы насип кылат деген маанайда. Ал эми жаныбарлар арасында сүт эмүүчүлөр, мисалы жубайы каза болуп кала турган болсо, өлүп жок болсо, ал артынан өзүн жардан кулап болсо дагы өзүн дагы өлүмгө дуушар кылат экен. Ал эми адамдар арасында мисалы жубайы каза болуп кала турган болсо, эркектин ошол каза болгон жубайы же болбосо балдары туурасында анын милдети кандай болуш керек? Жубайы каза болгондон кийин анын балдарына, ошол жубайынын бир туугандарына анын мамилеси, анын ошол үй бүлөдөгү милдети кандай сакталат? Эркек кишинин дагы бир чоң милдеттеринен бир бул ошол аялды сыйлоо менен бирге аялдын үй бүлөсүн, аялдын бир туугандарын, жакындарын жакшы көрүп ошолорду сыйлоо. Себеби Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат:
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Özüne жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көрмөйүнчө силердин бирөөңөр ыйманы толук болбойт дейт. Биздин бардыгыбыз эмнени жакшы көрөбүз? Менин аялым бир туугандарыма жакшы мамиле кылса экен, ата энемди сыйласа экен, менин жакындарым менен жакшы мамиледе болсо экен, үйгө келгенде жакшы сыйласа дейбиз. Аялдан ошол нерсени биз талап кылабыз дагы, өзүбүз дагы аялга, аялдын бир туугандарына ошол нерсени толук кылышыбыз керек. Алар менен дагы катташыбыз керек. Аларга дагы жакшы мамиле кылышыбыз керек. Эгер аял өтүп кеткенден кийин дагы ошол мамиле үзүлбөш керек. Эң негизгиси ошо балдарды аялдын туугандары менен кеңешип, ошолор карай турган, ошолор ыраазы боло турган, ошо балдарды энесиздигин билдирбей турган, жакшы камкор боло турган аялды ошол кыздын, мисалы үчүн биринчи аялынын жакындары менен кеңешип, ошолордун эмеси менен кеңешип туруп, аялда балдарына ылайыктуу жакшы апа табыш керек да. Ушул жөнүндө дагы бир пайгамбардын немеси окуясы бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам энебиз Хадича энебиз өткөн убагында кабырга барып дагы дуа кылчу эле да, дайым дуа кылчу эле. Анан бир күн жолдо келатса, Айша энебиз экөө бир аял чыгат жолдончу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баягы аялга жакшы салам берет. Анан Айша энебиз кызганаттан ким бул мындагы салам бересиң десе, мен деген иннеха Садиқаты Хадича деген, албетте ал Хадичанын ортагы дегендей, досу болгон деген да. Демек айны авыз айткандай, өлгөндөн кийин ошо аялдын жакын туугандары менен мамиле үзбөш керек. Туугандары болсун, жакын жолдорлору болсун, ошо менен жакшы мамиле болуш керек да. Бул деген нерсе, мисалы көп жай айтат да, кээ бир аялдар ушундай неме аялдар бар да, мен өлгөндөн кийин үйлөнбөйсүң деп дагы неме кылып, ол дурус эмес ал. Аны үйлөнүш керек, ал башка аялга үйлөнүш керек. Балдарына да берим керек да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдурахман ибн Ауф разияллаху анху үйлөнгөндө сен кандай аял алдың дегенде, мен мында турмушка чыккан аял алдым дегенде туура кылыпсың деген да. Өзү десебей дегенде турмуш көргөн аял баланын мээримини билет да. Аны үйлөнүш керек, ошол аялдан калган немени мээриминди башка бийне болсо дагы ал бериш керек. Бирок ошол кийин келген эне дагы онун балдарын үйлөтпөш керек. Өзүбү бул ал ошону өзүнүн баласына караганга аракет кылыш керек. Дагы бир суроо келиптир. Уулум 10 жашта намаз окуйм дейт. Табарсыгы бошураак, даараттан шамалдап калабы деп кооптонуп атам. Кандай жолду тутунсак болот дейт. Негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш балдарды 7 жаштан намаздыкты үйрөткүлө, 10 жаштан ага кичине коркутуп мындай урумуш кылгыла деген да. 10 жаштан окуйм десе өтө жакшы экен, анда буга жол тоспош керек. 10 жашка жеткен болсо, демек ал балагатка жете элек. Аны ошол мустап деп коебуз, ошол эмелерди аткарбастан эле негизги кол беттерин жуудуруп, анан жакшы лечение кылдырып, намазын уланта бериш керек. Ал жагына көп көңүл бурбаш керек, себеби бул али балагатка жете элек. Эркек балдар бизде 12 жаштан өткөндөн кийин, керек болсо бүгүн биздин абалда 14 жаш деле болуп калышы мүмкүн. Ошого чейин жакшы лечение кылып, ал табарсыгы эмесине карабастан окутуп үйрөтө бериш керек. Дагы бир суроо келиптир. Менин жолдошум менин ысмым менен Facebook баракчасында олтурат. Бул кылганы туурабы дейт. Жок, туура эмес. Эң туура эмес нерсе. Демек бул аманатка кыянаттык кылып атат, бирөөнүн аты менен жагынып. Аялдын аты менен отура экен. Ошон кимдер жазат деп аны текшерүү иретинде окшойт. Намат тетир го. Мүмкүн эле. Эми ошондой да учурлар болуп калат. Жок, бул аманат кыянат кылган болот. Пайгамбар Аллах субханаху ва таала Кур'анда аялдын атын эч качан эскерген эмес. Ушунчалык бул деген нерсе аял кордош аялды мындай эң жогору даражага жеткизишти да. Табба сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала Абу Лахабты айткандагы айткан эмес. Буга тафсир алымдар айтат, не үчүн дегенде бир маселеси аялдын кадыр баркы болгондугу үчүн Кур'анда дагы эскерген эмес дейт. Качан ачык айк мисалы бейисине сүйүнчүлөгөндө же болсо ошол аялга ачык айкын Аллахтан кабар келгенде гана атын айтпаса, мисалы Айша эне мындай деген эмес болсо, бирок хадисте дагы аятта дагы аялдын улук кадыр баркы болгондугу үчүн анын аты эскерилбейт. Мисалы арабтарда эч качан мисалы Фатима, Айша да айтпайт. Жана мисалы умбу бир нерсе деп башка жакын не окуат да. Бул деген нерсе ошол аялдын атын дагы өзгө орош керек да. Катыш керек. Бул мындай айтканда түшүнбөгөн өтө жахил же болсо эч бир нерсе мындай адамдык дагы неменен пас адамдарга адам окшойт, адамга татык болот да. Бул адамдарчы аялдын атынан фейк кирип
Facebook'ta канчалаган адамдар жүрөт да. Көбүнчө мындай акылдуу адамдарды эле мындай кылбаса керек дейм да бизчи. Чоң рахмат. Убакыт зымырап, биздин дагы убактыбыз аягына келип жетти. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөрдүн убактыңыздарды ажыратып, бүгүнкү жума күнүн биздин угармандарга, көрүүчүлөргө бир пайдалуу болсун деп илимиңиздерди бөлүшүп кеткениңиздерге дагы бир рахмат айтабыз. Негизи жубайлар өз ара мамилелерин ыйманга негиздесе гана алардын ортосунда чыныгы сүйүү жаралып, биринин жетпегенин бири толуктап, алардын сезими келечектеги бейиш дарбазасына тепкич боло алат деген бир жакшы натыйжалуу сөз менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дагы бир ирет сиздерди, жалпы угармандарды, көрүүчүлөрдү кийинки жумада Иман сааты программасынан түз эфирде күтөбүз. Жана өзүңүздөрдүн сурооңуздарды берип, биз менен бирге олтургандардын баарына терең ыраазычылык билдиребиз.